Айдаркен шаарында экстремизмди жана терроризмди алдын алуу долбоорунун алкагында 2021 жылы коомдук алдын алуу борборунун мүчөлөрүнө семинар жана тренинг уюштурулган. Окуунун жыйынтыгы менен коомдук алдын алуу борборунун мүчөлөрү кичи долбоорлорду жазганга мүмкүнчүлүк алышкан. Бүгүн биз Айдаркен шаарында коомдук алдын алуу борборлору менен иш алып баруу долбоору жергиликтүү жааматтын туруктуу өнүгүүсү деген долбоорун ишке ашырып жаттык. Бул жерде негизги максат коомдук алдын алуу борборлорунун туруктуулугун жана ошолордун ишмердүүлүгүн, жылдык иш-чара пландарын иштеп чыгуу жана калк менен кандай иш-аракеттерди алып баруу максатында дараметтерин жогорулатырган. Ошо менен эле бирдикте муниципалдык кызматкерлерди окутуу курсунан өткөрдүк. Эки долбоор жактырылып, алардын бири коомдук алдын алуу борборунун материалдык техникалык базасын чыңдоо болгон. Натыйжада ноутбук, принтер, шкаф, стул менен камсыздалды. Долбоордун жалпы суммасы 108.150 сом болсо, 56.550 сом жергиликтүү бийлик тарабынан, калган 51.600 сом аталган коомдук фонд тарабынан каржыланган. Коомдук алдын алуу борборуна жана шаарыбызга бир радио узел долбоорлорду ишке ашып, ошолордун ачылыш аземинде турабыз. Бул долбоорлорду колдоодо, ушул долбоорду ишке ашырууда өнөктөш болгон биздин өнөктөштөргө деп айтсак болот. Ушул Борбор Азиядагы Евразия коомдук фондуна ыраазычылык билдиребиз элдин атынан. Кааптын мүчөсү болуп иштеймин. Бизге Борбордук Азия, Евразия жагынан 51.600 пулду каржылап неме кылып берди. Бизге мына шкаф, стул бар немеден заманбап кылып бизге мына алып берди. Алып мына немеге офиске жардам берди. Андан соң Орозбай Маканов атындагы орто мектебинде радио узел орнотулду. Анда окуучулар арасында ар кандай кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча долбоор жазылып, анын негизинде аталган мектепке радио узел аппаратын алдырышкан. Окуучулар арасындагы диний экстремизмдин, терроризмдин жана башка ар кандай кылмыштуулуктардын алдын алуу боюнча проект жаздык эле. Проекттин сметасы 40.000 болгон, өзүк салым 20.000 кошулган. Ошол проект Евразия коомдук фонду тарабынан колдоого алынып, азыркы учурда биздин мектепке келип иштөө алдында турат. Жалпысынан 2 долбоор Борбор Азиядагы Евразия коомдук фонду тарабынан ишке ашырылып, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан 91.600 сомдук каржылоо көрсөтүлдү. Мындан сырткары жергиликтүү бийлик тарабынан акчалай жардамдар көрсөтүлдү. Мадина Эсенова, Ислам Толубаев, Алтын бешик жаңылыктары. Биз аксакалдар сотунун